Кызылкия шаарындагы Александр Сергеевич Пушкин атындагы номер 4-орто мектеби. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Алып талантка таазим аттуу 92 жылдык мааракесине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Чын айтамын, балким жалган туюлар. Чыңгыз десем, ыр өзүнөн куюлар. Окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго, ор койгон тоо, улам көзгө урунар. Улуксун сен, учурунда улуу жолду баштаган, учу кыйырсыз мейкиндикке учуп чыгып, улуу кыргыз элимди укмуштарга байлаган. Сүрөт тарткандардын баары эле художник эмес, ыр жазгандын баары эле акын эмес. Кээ бир повесть романдарды окуп отурасың, автор сени күлдүрөйүн, күндөп турсун жылмая да албайсың. Каармандар талдырга айтып, нанат айтып, бышыктар улап жатышат, сенин сезимиң өзгөрбөйт, маанайың козулбойт. Ал эми Чыңгыздын чыгармаларын окуганда оюң эмес, кезиң өзгөрүшөт. Эзектен чечилбеген улуу талаш, кантикенде адам уулу адам болот. Ажалга көз жумса да ушул талаш, кантикенде адам уулу адам болот. Душмандан жан сооголоп качканда да, душманды кырып жоюп басканда да, түбөлүк чечилбеген ушул талаш, кантикенде адам уулу адам болот. Атагы аларына улган, канаттуу чалмалары менен дүйнөгө таанымал улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган Алып талантка таазим аттуу адабий кечебизди баштайбыз. Алып адам өттү дүйнөдөн, адам жок ага күйбөгөн, чикебиз менен кыргыз эл дүйнөлүк тилди сүйлөгөн. Кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бир гана кыргыз элинде окулбастан, орус жана англис тилдеринде да окулуп келет. Chingiz Sergeyevich Aytmatov was a Soviet and Kyrgyz author who wrote in both Kyrgyz and Russian languages. He is the best known figure in Kyrgyzstan literature. Most of the work that the writer wrote about the war. He dedicated his works to those who lost their relatives and even to those who betrayed homeland. When we got to school, the teacher told us to sit on the floor and gave each of us a notebook, a pencil, and a small board. Put the board on your knees and the notebook on it. It will make writing easier, he explained. Next, he showed us a picture he had put up on the wall. It was a portrait of a revolutionary man on it. I shall never forget the portrait. I never came across it later and myself. Still can eat the chance picture. Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь туулган күнү аналат. Өңгө да катардагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыган улу Чыңгыз кетти. Ааламга кыргыз деп нурун чачкан. Асманда орду толгус жылдыз кетти. Кыргыздын маанайындагы жарык кетти. Жазылбай дагы дөөлөй тарых кетти. Жазганга үлгүрө албай жанган жылдыз. Көп нерсе жарык көрбөй каарып кетти.